Салам достор, сиздер менен кайрадан Футболбек каналы. 20 жашка чейинкилер арасында Кытайда өтүп жаткан Азия кубогунда биздин жаштар дагы ойноп жатканын баарыбыз билсек керек. Тайпада Австралия, Кытай, Катар менен орун алган Кыргызстан курамасы Австралия менен оюнда 5-1 жеңилсе, бүгүнкү оюнда 5-2 эсеби менен жеңилип калды. Эсибизде болсо Мирлан Эшенов жаштар курамасын Азия кубогуна алып чыккан. Ал эми Азия кубогунун алдында ордуна Пучков дайындалган. Оюн жөнүндө көп кылсак, курамабыз 5-3-2 тактикасы менен оюн талаасына чыккан. Баарыбыз билгендей, бул коргонууга катталган тактика болуп эсептелет. Ал эми Кытай курамасы 4-2-3-1 тактикасын колдонууну туура көргөн. Оюндун 13-мүнөтүндө Кытай курамасы сол канаттан чабуул жасап, эсепти ачты. 3-3 болгон чабуулда биздин коргоочулар эч нерсе кыла алышкан жок. 25-мүнөттө Эмилбеков, Мадаминов оң канаттан чабуулга чыгып, гол жаратышты. Умар Мадаминовдун айпайынчасынын сыртынан узаткан соккусу Азия кубогунун кооз голдорунун катарына кошулуп абзел. 44-мүнөткө чейин чабуул менен жооп берип жатып, 44-мүнөттө айпайынчанын ичинен эреже бузган үчүн Эмирхан Кыдыршаев пенальти алып келди. Эки оюнда 2 сарайып кагазын алган үчүн Эмирхан кийинки эч нерсени чечпей турган Катар менен болчу оюнда талай үстүнө чыкпайт. Экинчи бөлүктүн башында эле Страшкен кызайып кагазын алып, кураманы бир оюнчуга ас калтырды жана Кытай дароо гол киргизип жазалады. 63-мүнөттө сол канаттан Наданов Рыскелди чабуулга чыгып, сол буту менен топту дарбазанын оң тарабына таамай киргизди. 80-мүнөттө чарчап калган Кыргыз курамасы 4-чү голду өткөрүп алды. Коргоочулар гана эмес, дарбазачыбыздын деле чарчап калганы көрүнүп турду. 92-мүнөттө 5-чи гол киргизилип, оюн 5-2 эсеби менен жыйынтыкталды. Жалпылап айтканда, чабуулдагы оюнчулар сапаттуу ойноп жатышат. Умар Мадаминов жана Рыскелди Манданов кыргыз футболунун келечеги экенин айдан ачык көрүнүп турат. Команданы болушунча алдыга сүйрөгөн Бекназ Алмазбековго сөз жок, өз ишин мыкты аткарды. Ал эми коргонуу бул катастрофа. Өткөрүп алган голдорубуз 2 оюнда 10 гол. Болгондо да 5 коргоочу менен. Катачылыктардын көбү Кыдыршаев Эмирхан оюндагы оң тараптан келип жатты. Мүмкүн кийинки оюндарда ал чыга турган болсо, анын артынан тазалап турган дагы бир коргоочуну дайындаган туура деп ойлойбуз. Кийинки Катар менен болгон беттеш эч нерсени чечпейт. Формалдуу оюн десек болот. Бирок ушуга чейинки 2 оюнда кетирилген каталардын үстүнөн иштеп, Катар менен болгон беттеште жеңишке жетишсе, али да көрөр күнүбүз бар экен деп калаттырбыз. Сиздер менен болгон Футболбек, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.